2021 жылдын 28 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо өтөт. Мен башка өлкөдө болсом же жашасам кантип добуш берем? Биринчи кезекте тизме мамлекеттик порталындагы шайлоочулардын тизмесинен өзүңүздү текшеришиңиз керек. Шайлоочулардын ачык тизмеси жарандар кайрылган сайын жаңыртылып турат жана каалаган убакта таанышууга жеткиликтүү. Эгерде мен буга чейин консулдук каттоодо турсам жана биометрикалык маалыматымды тапшырсам, анда автоматтык түрдө шайлоочулардын тизмесине киргем. Муну менен бирге консулдук каттоонун эрежелери тууралуу кенен маалыматты Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин сайтынан биле аласыз. Биометрикалык каттоодон өтпөй калгандар Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрүндө, биздин өлкөдөгү калкты тейлөө борборлорунда жана шайлоо алдындагы мезгилде Кыргызстандын аэропортторунда жана темир жол бекеттеринде андан өтө алышат. Көрсө 5 жылдын ичинде чет өлкөдө добуш берген кыргызстандыктардын саны 4 эсеге көбөйгөн экен. Быйыл шайлоо участкаларынын саны дүйнөнүн 29 өлкөсүндө 58ге чейин көбөйөт. 10 шаарда шайлоо участоктары биринчи жолу ачылат. Булар Россиядагы Казань, Краснодар, Самара, Томск жана Хабаровск шаарлары, Америкадагы Нью-Йорк жана Чикаго, Түркиядагы Анталия, Италиядагы Кальяри жана Венгриядагы Будапешт шаары. Кыргызстандагы реформанын натыйжасында ар бир добуштун так саналышы камсыздалды. Добуш берүүнүн купуялыгына кепилдик берилет. Ар ким эркин добуш бере алат. Биздин тандоого эч кимдин таасир этүүгө укугу жок. Добуш берүүнүн бардык жыйынтыктарынын сайтында текшерүүгө болот. Шайлоонун жыйынтыгын биз, шайлоочулар, өзүбүз аныктайбыз. Ар бир добуш эсепке алынат. Ар бир добуш өнүгүү үчүн абдан маанилүү.